Саламатсыздарбы, экранның аркы тарабында бизди көрүп жаткан түгөйлөр таймашын күтүп көргөн сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Ассаламу алейкум кадырлуу айымдар жана мырзалар, улуттук телерадио берүү корпорациясында жана музыка каналында ынтымактуулукту даңазалаган түгөйлөрдүн ортосунда болгон сүйүү сезимди көргөзгөн долбоор башталып турат. Бул түгөйлөр таймашы, саламатсыздарбы? Бал ширин. Түгөйлөр таймашынын бүгүнкү чыгарылышында Хорошо, Ondan aşıp ketseniz dile bolot. 3 boldu azırınca. Aralap yıldanız. Çayna öyle cütçüdü o da. Ынтымакта, биргеликте, түшүнүү менен биздин ак тулпарыбызды утуп алалы деп келген түгөйлөр астыңыздарга чыгалы деп турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу студиябыздын коноктору, кол чаап турсаңыздар, мына ушул түгөйлөр менен сиздерди тааныштырабыз. Сахна артында отурган биздин түгөйлөр даптаяр болуп турушат. Ал эми сиздерге сүйүктүү көрөрмандар айта кетели. Жарым финалыбызга аз эле саналуу жума калды, андыктан биз менен болуңуздар. Мына анда эмесе сиздерди көп күттүртпөй дароо бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы түгөйүн чакыргым келип турат. Колдоочулар, дем күч берүүчүлөр, алкыш арнап турганды унутпаңыздар. Кеттик. Алмазбек Качыбаев жана Жумалиева Перизат. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар, кош келиптирсиздер. Кесиптешим экөө сахна артында байкадык, ушулардан романтиканы үйрөнүш керек экен дегиле. Романтиканын санжарын биз ойлоп тапканбыз дейт го. Мына бүгүнкү күндө сиздердин назарыңызда да сонун алгачкы түгөй турат. Биз тааныштырып өтөлү. Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Мындай бир разборкага келгенде келдиңиздер го. Келе машинанын ачкычын дароо бизге бер дегендейчи. Андагы өзүнүн себеби бар тугандар, анткени булар кыйын түгөй. Алмазбек Токтогазиевич, кол чаап койсоңуздар болот. Жубайы эркелеткенде сары алма деп коет экен. Аябай оригиналдуу эркелеткен сөз экен. Канча жылдан бери байкем сары алма болуп жүрөт ошондо? Ойлоп калды. 15 жылдан бери. Сары алмага чейин мурун чики алма деп коет экен. Сүйлөшүп жүргөн кезде. Алмазбек Токтогазиевич Токтогулдан Сары Камышынын бир таланттуу чыган уулу. Бүгүнкү күндө сиздердин назарыңыздарда тугандар легендарлуу мырза, үлгү алчу мырза, 7 баланын атасы экен, эй. Албетте азыр эми кесиптешим жеңекебиздей баатыр эне дейт, бирок баатыр энелер ар дайым ушу баатыр аталар болбогондо кыйын болуп калмак деп туруп, баатыр атага да бир кол чаптырып коелу. Сүйүкүсү Перизат Мукамбетовна сиздердин назарыңыздарда. Кана Перизат айымга кол чаап коюңуздар. Кыргызстандын келечегине чоң салым кошкон сиздей баатыр энелер көп болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Ой, 7 перзентке жан берген эжекем, караңыздар, суп-сулуу болуп турат. Түтү көз тийип кетпесин. Алмазбек мырзанын жубайы Перизат Мукамбетовна эркелеткенде пери дейткен, пеку дейткен, перишка дейткен. Перизат айым болсо Бишкек шаарында туулган, 2 уул 5 кыздын апасы. 2 уул 5 кызды тарбиялап чоңойтуп келатышат. 2007-жылдан бери экөө бирге түтүн булатып жашап келишет. Кудайым буйрса, бүгүнкү биздин таймашка катышып, ушул ак тулпарды же болбосо белектерибизди утулат деген терең ишенич бар. Ийгилик сиздерге. Төргө өтүңүздөр, дем күч, кайрат каалайбыз. Келиңиздер отуруп. Ай, Санжар, бул түгөйлөр баатыр ата-эне болгондо бизди эч кымыратпайт, бизди коркутпайт дейт го кезектеги түгөйлөр. Гана алкыш арнап тосуп алыңыздар. Жумакадыр уулу Калберди жана Табылды кызы Насыйкат. Ассаламу алейкум. Саламатсыңар, кош келиңиздер. Келиңиздер. Доске жүрсөң дегендей эле кучалаш келиңер. Мамиле сонун экен оларда. Катыра кол чаап коюңуздар. Насыйкат айым,
Байкап көрсөк, Калберди мырза сизди күчкө салып алып келгендей го. Макул болду келдиңизби? Дем күч берип колдоп турасызбы? Анткени мырзаларга аял затынын колдоосу жок болсо, биз анча деле кыйрата албайбыз дегелечи. Ошондуктан дароо бул түгөй жөнүндө чакан маалымат менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Жумакадыр уулу Калберди эркелеткенде жаным, сүйгөнүм деп кеткен, Андай адамдан эч качан күтпөйсүң, жинденгендей эшек дей турганын. Жинденгендей эшек дейт экен. 9 Торо району Чет Булак айылынан ысык салам менен келип отурат. Бүгүн бизди колдоп досторум келди дейт. Алар бүгүн бизде ушул күйөрман болуп отурушат. Мен атын атайын. Атына уккандар өзгөчө бир дем күч берип, бир үн чыгарып туруңуздар. Айболот деген досу бар экен. Жайлоо деген досу бар экен. Элгиз жана Шаку деген досу бар экен. Кайда отурасыңар? Кош келипсиздер, кош келипсиздер. Эми бүгүн утулуп калсак, bunday достордун жанында неудобный болуп калышыбыз мүмкүн, ошон үчүн жакшыраак болуңуз. Сүйүктүңүз жөнүндө маалыматтарды. Эң кызыктуусу, урматтуу көрүүчүлөр, биздин бул түгөйлөрүбүз 9 Тородон келип ушул таймашка катышып отурушат. Азаматсыңар. Калбердидин жубайы насикатты болсо эркелеткенде каткем деген. Жинденгенде болсо айылчы деп жинденет экен. Эки баланын апасы кесиби боюнча тарбиячы, өзү бою менден кичирээк болсо дагы, бирок волейболду жакшы ойнойт экен. Бул түгөйгө бир суроо бар. Өзүңүздөр байкагандай эле түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрү Be Home, I Travel жана албетте эле Би такси артында турган темир тулпар даярдап коюшту. Ошолордун 3 белектин арасынан кайсыга умтулуп атасыңар? Темир тулпар же болбосо Дубай же люкс эмерек? Кайсысын умтулуп атасыңар? Машина. Байкадыңызбы? Байкем скромничтет буйруган деп атса, жеңеке машинен келе. Машина алып келе, мен айтайын. Тартынбай туруп эле. Төргө барыңыздар, машина сиздерди күтүп атат. Узун Алиев, Нурасул жана Абдыжапар кызы Айназиктин колдоочулары барбы экен? Тосуп алыңыздар. Ай баракелди, бал ширин, үйбүлө келди. Хош келипсиз. Хош келипсиз. Саламатсыздарбы? Хош келипсиз. Узун Алиев, Нурасыл. Деги эле жинге тийбейчи деп коет экен. Жиниме келтирбейчи деп коет экен. Жакшы көргөн хоббиси. Жакшылап уккула. Ушундай хобби бар экен, мен билчү эмес элем. Уктоо дейт. Рахмат сизге. Ушу идеяга рахмат. Аябай аракет кылып, биз дагы ушул хоббини өздөштүргөнгө аракеттенели. Жакшы көргөн тамагы лагман жана достору Аскар, Кумар, Баяман, Ашым, Жеңиш дейт. Спорттун түрү кайсы менен машыгасың десе, бул жакта күрөш деп жазыптыр. Андыктан тамашаларыңыздан Улмат мырза абайлаңыз. Болчу келди бизге. Күрөштү жакшы көргөн мырзага кол чабалы. Нурасыл мырзанын жубайы Айназикти болсо жаным деп эркелетет экен. Анан жоголчу Нурасул деп эркелетип коет экен. Негизи Айназик айым өзү түбү Баткенден, бирок туулган жери Сокулук деп жазылган. Бир кыздын, бир уулдун апасы. Жаңы эле биздин Нурасул деген уктоо деген хоббини жакшы көрсө, Айназик айым болсо ырдаганды жакшы көрөт экен да. Бул киши ырдап турат экен, бул уктай берет экен. Кандай сонун түгөйлөр, бирөөсү ырдайт, бирөөсү уктайт. Эми сиздерге ийгилик каалайбыз. Байкадыңыздар, атаандаштар тажрыйбалуулусу бар, аябай өзүнө ишенип келгендери бар. Дегеле баары үчөө тең кыйын. Үчөөңүздөр тең кыйын болуп турасыздар. Бүгүнкү таймаш кызыктуу болчудай. Андыктан төргө узаталы дагы биз бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Келиңиздер. Сүйүктүү көрөрман, адаттагыдай эле бүгүн сиздерди 4 таймаш күтөт. Биринчи таймашта жубайлар чогуу катышат, 4-үнчү таймашта чогуу катышат. Ал эми 2 жана 3-дө мырзалар айымдары бири-бирине байкап дем күчүн көргөзүп турмакчы. Деги эле кызыктын баары али алдыда Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана музыка каналында түгөйлөр таймашы баштадык. Бул түгөйлөр таймашы биринчи оюн. Барыбыз эле шарт менен таанышпыз. Көп убактыңыздарды коротпой эле мырзаларды чучугалакка чакыргыбыз келип турат. Жигиттер, келиңиздер. Кана эмесе, жигиттер, келиңиздер. Көзгө атар мергендерди азыр тандайбыз. Ким биринчи оюнду баштайт? Тактап алалы. Чучугулак жанагы Энна Беносо дейбизби, же кандай кылабыз? Ошондой эле. Же 1-2-3 дейлиби? 1-2-3 дейли, 1, 2, 3. Так, сиз утулуп калдыңыз. Эң биринчи баштайсыз. Эң биринчи баштайсыз. Өкөңүздөр кана 1, 2, 3. Дабыр жолу 1, 2, 3.
1 2 3. 1 2 3. Oo, Байке жаман. Öyle tezden kıymıldaydı ekенсиз. Байкем. Ошондо бул тарап сизден Нурасул мырза биринчи баштайсыз. Андан кийин Калберди сиздики экинчи. Байкем сиздики байкап туруңуз. Акыркы жыйынтыкты сиз көргөзөсүз да. Дароо эле колдон байкап атасың, билинип турат го, жети атам бала атасы болгонучу, жети баланын атасы болгону. Кол чабылат. Нат салчыдайбы? Ордуңуздарга узатабыз. Ал эми оюнубузду башташ үчүн Нурасул мырзанын үй бүлөсү бул жака келиңиздер. Узуналиев Нурасыл, Абдыжапар кызы Айнажик. Айнажик сиз деген Мына чийинде. Чийин сиз келиңиз, бул тарапта турасыз. Сиз мындай атайын кыргыздын жайлоосунда мөңгүлүү жайлоодо чоңойгон. Сиз бул жагына тосуп турасыз. Топозун ашында аядап койдук. Мен сиз атасыз мерген болуп туруп. Бияктан качып туруңуз, бут. Аркарак туруп алыңыз. Колдон келишинче бул саканы дароо кармап, чуркап келип алып берип турасыз. Ыргыт салбайсыз. Ыргытсаңыз машинеңиздин айнеңин сындырып алышыңыз мүмкүн эми. Айнеңизин айдап жүрө бермесеңиз, ыргытпай эле коюңуз, чуркап келип алып келип туруңуз. 90 секунд. Ар бир түгөйгө 90 секунд, 1,5 мүнөттөн берилет. Дем күч берүүчүлөрдү уккум келип турат, барсыздарбы ушул түгөйгө? Ошондо экен, кармаңыз. Даярбызбы? Даярбызбы? Ким канча чүкө көбүрөөк чыгарса чийинден ошол түгөй утуп кетет. 90 секунд бар. Баарыбыз бирге гана 3 2 1 баштадык. Так, Айнажик. Азырынча 3 ашык. Болду. Азаматсыздар. Нурасул мырзага 4 болдубу? 4 экен. Үчөлө биз карап турабыз, үчөлө. Кое туруңуздар. Келиңиздер ортого чакыралы. Урматтуу көрүүчүлөр, биринчи оюнубуздун баштары менен 4 чүкөнү 1,5 минутада 4 чүкөнү аткан үчүн Нурасул мырзанын үй бүлөсүнө кол чаап коелу. Нурасул жөн эле жубайын ар бери чуркатканга келгендей болуп калды. Айнажик кеде машыгып турат окшойсуз, Байкап көрдүк да, мындай адышка болбой чуркадыңыз. Азамат экенсиздер, азырынча 4 чүкө болду. Баары жакшы, балким калгандар ага дагы жетпей калат, ким билип турабы? Төргө барып туруңуздар. Келиңиздер. Жумакадыр уулу Калбердинин үй бүлөсү келет атат. Калберди мырза, насыйкат айым. Алан биз улантабыз, кана бир кол чабуулар. Калбердинин үй бүлөсү даяр. Барыбыз бирге гана 3 2 1 баштадык. О, 2. Ой, булар шамдагай көрөт. О, 4. 2 3 4. 4. Дароо эле 4 атты. Карачай, насыйкат күлүп турбайбы, күлүп. Мына чыныгы, мына утайын чыныгы биздин таймашты. О, 7. 7 болду. Давай. Карачай. Давай, шашпа. Карачай шамдагайлыгын. Давай, шашпа. Сакар электеп тосот коя. Давай. Сага жерге тийбей туруп турбайбы? Азырынча 7 чүкө болду.
Давай. Давай. Ой, өтпей қалды, Бирок өтпей чыкпай қалды. калды. Чейинден чыкпай калды. Давай. Давай. Насихат айым сакадан биринчи чуркап келатат го я. Шашпа. Дагы кичине убакыт бар. Азырынча 7 чүкө. Шашпа, бер жагын ат дейт, бер жагын ат дейт. Мына бер жагын көрсөтүп атат, бер жагын караңызчы. Ай! Бүтүп калды. 7 чүкө. Жети чүкө менен астыга чыкты. Калбердинин үй бүлөсүн куттуктайбыз. Насихат. Айта кетиңизчи, ушунчалык шамдагыңыздын сыры эмнеде? Билем өзүм эле шамдагай. Негизи эле шамдагыңыз, азаматсыз. Деги эле сиз 7 чүкөнү бул айым жок болгондо ыргытышыңыз кыйын эле болуп калмак. Байкадыңызбы? Сакат жака жеткиче кайра сизге келип калат го чекин. Кол чаппаңыздар бул түгөлгө. Жүрүңүздөр. Калберди, азаматсыңар. Тики Герман биз улантабыз. Бизде рекорд 7 чүкө болду. Кийинки түгөйлөр канча чүкөнү чыгарат атабыз сиздер менен бирге көрмөкчүбүз. Алмазбек Качыбаев жана Жумалиева Перизат. Кана келиңиздер, сиздин ордуңуз бул жакта. Алмаз мырза сиздики бул жакта. Баатыр аты эмне турат? Эми булар 7 баланы тарбиялап багып аткандан кийин бул чүкөлөрдү оңойлап иштеп коюш снайпер байке. Эме кармаңыз байке. Сака чоң экен. Сака чоң, сака мындай пелге жараша да кененчи. Кана даярбызбы? 3, 2, 1, баштадык. О! 2. Мындай тактиканы On 19 болду. 19 чүкө. Баракелде. Мына биргеликте ынтымактуу түрдө мына ушундай жеңишке жетишсе болот. Кыйналбай эле, Мен түшүнбөдүмбү. Байкадыңарбы? Булар биринчиден түгөйлөр тамашында ушул чүкө оюнунда рекорд койду. Бул 1-1 гол чабалар. Анан жөн эле кыйын үй бүлө эмес экен, экөөнү тиги кылмаса бар экен. Байкем бияктан шашпайт, жеңекем жактан деле көп деле кымырбайт мынтип эле. Ме. Деги эле кыйындаш керек, карскыр эле деш керек дегенде. Азаматсыз байке, азаматсыз. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин оюнубуздагы биринчи ачкычты Баатыр ата менен Баатыр эне утуп кетти. Ачкыч кут болсун. Машинаны айдап кете бериңиз. Ал эми биринчи оюнубуз бүттү, алдыда кызыктуу оюндар бар. Биз менен болуңуздар, улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Би-такси компаниясы. Би-такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би-такси компаниясы менен кызматташыңыздар.
Түгөйлөр таймашынын экинчи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жумоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгуздам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам, вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпо суйларын сунуштайбыз. Тофино, жемишдан думанай. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бул Түгөйлөр таймашы, Түгөйлөр таймашынын биздин 7 дуаныстан чогулган түгөйлөрдүн арасындагы мыкты түгөйлөрдү тандап аткан мезгилибиз. Экинчи оюнга келип калдык. Экинчи оюнду баштаардын алдында мырзаларды, жигиттерди ушул жерге чакырабыз. Урматтуу мырзалар, келиңиздер. Өзүңүздөр байкагандай эле сүйүктүүңүздөрдү гримеркага узатып ийдик. Анткени бул оюнда биз калыстык болушун өзгөчө аракет кылдаттык менен маани бурабыз. Ошондуктан келиңиздер, азыр кутулардын ичинде эмне болгонун сүйүктүүңүздөр табат. Кутуларда жандуу, жансыз, уулуу, уусуз, ар түрдүү нерселер бар. Ийгилик сиздерге. Анда эмесе буйрсмула деп туруп баштайлы. Бул оюнубуздун аты тапкан тапалак деп коебуз. Тапкан тапалак деп аталат. Силердин жубайларыңардын көздөрү таңылуу болот. Колунун жардамы менен, сезимдердин жардамы менен. Нурасул мырза, баштайлы. 9 кутунун ичинде эмне бар экенин табыш керек. Болгону 90 секунд бар. Ар бир кутуга максималдуу түрдө 10 секундтан эле мезгил берилет. Ошондо Айнажик канча кутуну табат деп ойлойсуз? 9 куту бар, э? 9 куту бар. 8. 9 болсо 8-өн табат. Жубайыңыз көп нерселерден айым канчаны табат дейсиз? 9. 9. Көп ойлонбойбуз, байкадыңдар. Биздики кыйын, биздики 9. Эми тажрыйбалууларга келдик, Алмаз мырза. Мен өзүм да 10 үчүн коюп туруп 10ду таптырам деп коем. Канча табат бейке ошондо? 9. Сиздики да 9. Сиздики да 9, сиздики 8. Негизи оюн шарты боюнча кичинекей сан коюлган жуптан баштайбыз. Анан экөөңүздөрдүн араңыздарда кимде ключ, ачкыч жок болсо, ошол мырза баштайт. Демек ошондо азыр Нурасул мырзанын үй бүлөсү баштайт. Андан кийин Калберди мырза, эң соңунда кайра бүгүн адаттагыдай эле сиз жыйынтыктайсыз. Анда эмесе биз реквизитти даярдайбыз дагы, жеңелерди чакырабыз, азыр төргөтүңүз. Түгөйлөр таймашынын тапкан тапалак оюну башталып турат. Эми байкайлы, кимдин сүйүктүүсү дагы көбүрөөк табат экен. Биз менен болуңуздар. 90 секунд, 9 куту. Биринчи айымыбыз даяр.
Урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе Айназик айымдын жолдошу айтты 8 кутуну табат деди. 90 секунд убакыт бар. Канчаны табат сиздер менен бирге көрөбүз. Барыбыз чогуу санайбыз. Кана 3, 2, 1 баштадык. Бул Жей турганбы? жей турган курт. Oldu. Vakit bitti. Үлүл деген жерден Үлүл токтоп жетиштигиз. калдык. Буга жетип калган. Үлүл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Канчаны билбейм. Урматтуу көрүүчүлөр, Калберди мырза айтты эле, жубайым 9-ту табат деди эле, бирок тилекке каршы 8 болуп калды. 8 да болсо жаман эмес. Бир да жубай өз жолдоштор айткан санга жетпей калса, эң көп кутуну тапкан утуп кете берет. Сизди төргө узаталы.
Кийинки Алмазбек мырзанын жубайы Перизат айымды тосуп алыңыздар. 9 dedi. Эми сиз байкенин оюна койсок 10-чу кутунду алып келип койсуздай. Өз ичинде бир ит бит салып да аямта бердим депчи. Бирок сизге ошо 9 эле куту, 9-9 тапсаңыз удасыз. Буга чейин максималдуу түрдө 8 куту табылды. Жашоодо фобия барбы, бир нерседен коркосузбу жеңеке? Неден коркосуз? Коркпойм. Кудайдан корком, башка керек болсо күйөөмөн коркпойм дейт го. Байкадыңыздар го. Анда эмесе, эжеким келиңиз колуңузду бул кутуга карматып коелу. Ушунун ичинде 1-2-3 дегенде баштайбыз. Оң колуңуз, сол колуңуз, каалаган колуңуз, шашпай туруңуз. Баштай элекпиз дагы. Кана. 3, 2, 1, баштадык. Тезден таба калсын. Жакыныраак. Все, болду. Сөз анда неме? Көзүңүздү ачып бериңиз жеңеке. Бул эди апарыш курт болчу да. Курт деп айтты, буну эсептейбиз, э? Курт деп айтты. Кана 1 курт, үлүл, 2 коён, 3 буну таппай калдыңыз. Бундан баштаганбыз 4. Тилекке каршы 4 кутуча болуп калды. Сиз деген көрсө коркот турбайсызбы? Неге эле коркпойм десе, көрсө, биякта байкем жаныңызда катуу охранник болуп жүрөт, ошого жашоодо эчтеке коркпой жүргөн турбайсызбы? Коркок эле турбайсыз жеңеке. Бир кол чаап коюңуздар. Мына ушун менен өзүңүздөр байкадыңыздар, экинчи конкурста тапкан тапалакта 8 кутуну тапкан үй бүлөгө алгачкы ачкычын тапшырмакчыбыз. Булар Калберди мырза менен Насыйкат айым келет. Менин жубайым кыйын, менин жубайым Шамда кайдып атат. Мына буюрса, ачкычты утуп кеттиңер, куттуктайбыз. Дегеле ишенчүдөй эле болду. Бияктан 9 табатты деле 8 дагы аябай жакшы жыйынтык. Ошондуктан биз сиздердин үй бүлөңүздөрдүн капчыгына ушул балким темир тулпарга, балким Дубайга, балким Эмереке да бир кадам жакындадыңыздар бул белексиздерге. Браво! Кол чабуулар. Келиңиздер, ордуңуздарга узатабыз. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгуздам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш Рестасон. Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпо суйларын сунуштайбыз. Тофино. Жемишдан думанай.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Би-такси компаниясы. Би-такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би-такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Be-Home компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Be-Home компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Сүйүктүү күйөрман, бул Түгөйлөрдүн таймашы уланууда. Азыр эми биз жаныбызга жеңелерди чакырып, мырзаларына соодалашмакчыбыз. Ондуктан биз менен болуңуздар. Сулуулар, келиңиздер. Айындар, жеңелер. Бул оюнуңуздун аты Ачууланбачы жаным деп аталат. 1 мүнөт убакыт бар. 1 мүнөт убакыттын ичинде сиздердин жолдошуңуздар мына ошо ачуу калемпирден канча даана жайылат, силер туура так айтышыңыздар керек. 60 секунд. 60 секунд. Дегеле, сизден сурап кетели, Перизат айым, Алмазбек мырза тамак тандап жейби? Тандабайт. Тандабайт. Алдына койгон жей берет. Ачуу таттуу баарын жей берет. Жок, таттууну көп жейбейт. Таттууну көп жейби? Көп жебейт. Ачууну көбүрөөк жейби? Анда силер утуп кеткенге көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар экен. Калберди мырзада кеп кандай? Ачууга, таттууга? Ачууга жок. Майлууга? Жок. Айлы тамак жасайсызбы деге? Ооба. Майлууга деле жок, билбейм эмне кылып тамак жеп жүрөт, иши кылып теп жеп жүрөт деп койбойсузбу? Ал тандап жейт. Тамак тандап жейт. Нурасылчы, Нурасыл. Бул соленыйбы? Бул туздуу анан ачуу. Маринад коюлган, туз бар ичинде. Мындайды жеп эле жүрөт. Болду да. Жеп эле жүрөт, 1 мүнөттүн ичинде канча даана жейт, ошодон кепти баштайлы. Перизат айымдан баштай берели. 10. 10. 1 мүнөттө 10ду жеп таштайт. Нурасыл. Кыйнап эле коюн 9. Кыйнап эле коюн 9. Калберди? 5. 5. 5 килограмм эмес, штук. 5. Ойлоп бир пакет калемпир алып келген. 5 даана. Болот? 20 да коюшту. Так, хорошо. Перизат айым сиздики ошондой 5 болду? 6. 6. 6 кыла берейин. Перизат айым сиздики 6. 6 дедик. 6. Айназик. 9. Кайра көтөрүп салдыңызбы? Жок, мен 9 дедим го башында. 9 болду ошондо, 9. Жана насыйхат сиздики? 6. 6. 6. 6 9. Эки жакта тең ачкыч тең. Демек анда бул сапар кичине айырмачылык кылып сиздердин үй бүлөңүздө биринчи баштап салалы анда. Бул жакта Алмаз мырза баштасын, андан соң Нурасыл, андан кийин Калберди болуп кетет экен. Анда эмесе сиздерди узатабыз дагы. Биз Ачууланбачы жаным конкурсубузду баштайбыз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы музыка каналында Түгөйлөр таймашы. Келиңиз, Алмазбек менен Перизат айым экөөңүздөр чогуу келип бериңиздер. Келиңиздер. Кана Алмаз мырзаны колдоп келгендер барбы? Алмаз мырза, биз даярданып, дегеле ачуу калемпирдин жана химикалык заты адамды аябай эле кыйнап салбаш үчүн артынан сүт ичип койсо жеңилирээк болуп калат деген миш-миш туктуктага сүт алып келип койдук. Жардам беребиз, жардам бербей, албетте ал сиздин проблемаңыз дегенде, бирок биз колдон келишинче алып келип койдук бул жака. Эми даярбызбы? Даярбызбы? Кана 3. Баштадык. Баштадык. 1 эле мүнөт убактыңыз бар,
Осыңыз titrеп кетті ғой, осыңыз titrеп. Titrеп кетті. 14 болды. Келіңіздер. Құттықтаймыз. Нурасыл. Башында дегеле ачуу калемпирди жеп баштаганда эле биякта кептим бар болчу. Бисмилла дейт го. Отуруп плов жегенде жеди. Дегеле келчеңиз айтты эле. Ачууга бул жок депчи. Кантип барып турбайсызбы көрсө? Бирок кызарып чыккан бетке караганда жок эле окшойсуз, Бир кол чаап коюңуздар, көп кыйнабай эле коелу. Да бир ачкыч кетти. Капчыгыңызда ошондо байкап көрсөк, аябай таймаш сонун кетип баратат. Ар бир үй бүлөдө бирден ачкыч бар, баары тең кетип атат. Демек, алдыда аябай кызык, аябай маанилүү, чечүүчү 4-чү конкурс күтүп турат Түгөйлөр таймашында. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси 1-чи атамекендик такси Битакси компаниясы. Битакси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Битакси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгуздам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпо суйларын сунуштайбыз. Тофино. Жемишдан думанай. Bir, iki, üç. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, кандай болуп калды ошондо? Сиз эң акыркы баштайсыз. Кал. Сиз уттуңуз ошондо? Кал берди. 3. Ошондо сиздики мык болуп кеттиби? Бул мык дейт го. Стилет дедиңизби? Баары бир болбой калды. Баары болбой калды. Сиздики экинчи болду, ошондо сиз алгачкы баштайсыз. Алмаз мырзанын үй бүлөсү биринчи баштайт. Кол чаап тосуп алалы. Кеңекке келиңиз. Ушул жерден бизде 5 мүнөт убакыт бар. 5 мүнөткө чейин аралап бүтүш керек. Эң башкысы ким канча тезирээк аралап бүтсө убакытты санайбыз. Эң кыска мүнөттө аралап бүткөн жуп бутуп кетет. Эгерде 5 мүнөттө аралап бүтпөй калсаңар, анда аранын мизи канчалык тереңирээк кирди, биз ошону ченеп туруп анан жыйынтык чыгарабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу колдоочулар, биринчи түгөйлөр даяр. Убакыт даяр, барыбыз бирге санайбыз. 3, 2, 1, баштадык. Баспа. Сүйүктүү күйөрмандар, телекөрүүчүлөр эске салалы. Эң кыска мүнөттө, эң кыска секундада бир акырына чейин аралап бүткөн түгөлгө 3 ачкыч тапшырабыз. Алмаз байке. Каналдан же аны ачыланып атам. Ачыланып атам. Ачуу күзүнөн тартыңыз анда. Бирок силер тиги остановкада семечка чагып отургандай эле шашпай кетип атасыңар. Алмаз. Өтө баспа.
Аз қалды. Уақыт болса кетіп отат. Стоп. Жиынтық 1 минут 1 секунд. Азырынча аябай жакшы. 1 минута 1 секунд. Бұл біздің таймаштың жаңы рекорды болды. Құттықтаймыз, қолчаулар. Жеңеке, байкебиз го аралап эле жүрсүз. Акыркы жолу качан араладыңыз эле? Есімде жоқ. Есиңизде жок. Оңой бекен? Оңой эле экен. Жок, кыйын экен десе мен өзүм жайым эркектердин жашоосу оңой эмес дейин демекмин да негичи. Болбой калбады. Рахмат сиздерге. Анда бара бериңиздер. 1 минут 1 секунд. Экинчиден болуп биздин таймашты Нурасул мырзанын үй бүлөсү улантат. Нурасул мырзанын үй бүлөсүн чакырабыз. Так, мына ушул жерден. Даярбызбы? Анда кеттик. 3, 2, 1, баштаңыз. Булардыкы зуулдады. Мотопилада эле кетип атасыңар. Белгисиз үй бүлө аларчадан биреки бак урдап кетти деген силер эмесмилер? Буларга бир токойду берсең батыр өтүп жүрө экен. Бирок дагы жакшы келе атабыз. Нурасулдун колдоочулары кана. Силер негизи күндүн эле ушундай отун аралайт окшойсуңар, Иә. Биринчи жолу аралап жүргөнбүз. Мына ошентип ынтымакта, биргеликте жеңишке жетели деп турушат, келатышат Нурасул мырзанын үй бүлөсү. Аз калды. Бирок дагы бирке бар экен. Айдай кат ойлонуп кетти. Нени ойлонуп атат ушундады? Аягын кылып атат. Стоп! Жыйынтык кандай болду дейсиздер? Байкен көзү ачык окшойт. 1 минут 27 секунд. 1 минута 27 секунда болуп калды. Шаңды кол чаап сиздерди ордуңуздарга узатып коелу. Анда эмесе эми даана билинип калды. Жеңиш үчүн 1 минут даана 1 минут 01 секунду жок. Аралап бүтсө, бул кезектеги чыга турган түгөй утмакчы анткени баарында бирден ачкыч бар. Жыйынтыктоочу конкурста 3 ачкыч тапшырабыз. Калберди менен насыйкат келет атосоңуздар. Араны колуңарга тапшырдык. Эми кана 3, 2, 1, башта. Толстороодон бери бекер келбей. Утуп кетели деп барчу. Вай. Машинкада эле кетип атат. кана кеттик. Калберди! Ай. Толсторонун токойлорун силер эле кыраткан окшойсуңар. Стоп! 47 секунд! Азаматсыңар, куттуктайбыз, ай. Машинкада эле кетти силердики. Сизди мен мындан кийин байкем бензопила деп коём. Сизди жеңеке мотопила деп коелу. Деги эле кесиптешим айткандай нарын токойун силер эле кыйып салыңар окшойт. Мындай айтат го, кичинекейлерден коркуш керек депчи. Кыйын экенсиңер, укмуш экенсиңер, ай. 3 ачкычты колчоолор менен тапшырабыз. Кимге тапшырайын?
Жолдошуңузга мына тогузторудан бери бекер келбептирсиңер. Чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. 3 ачкычыңар, жарым финалыңар кут болсун. Ардактуу күйөрман, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жалпы бизди көрүп жаткан кыргызстандыктар жана дүйнө жүзүндөгү биздин телекөрүүчүлөр, мына 3 ачкыч жана жалпысынан бүгүнкү берүүбүздө 4 ачкыч менен болуу үй-бүлөнү жарым финалга өтүшүңүздөр менен куттуктайбыз жана кол чаалар сурагым келип турат. Жана албетте эле биз эч кимди кургол кетирбегенге аракет кылабыз дагы. Жалпы катышуучуларды мыкты түгөйлөрдүн баарын ортого сыйлык ыйгарып менен чакырабыз. Келиңиздер, бүгүнкү биздин таймаштын, бүгүнкү биздин чыгаруубуздун катышуучулары. Мына ушул таймашка катышып бергениңерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздар тең мыкты түгөйлөр экенсиздер. Сиздерди көргөн биздин экрандын ар тарабында турган көрүүчүлөр дагы жаңы жылдыздар пайда болду деп атат. Куттуктап коелу, келиңиздер. Сиздердин үй-бүлөңүздөргө өзгөчө бөбөктөргө, балдарды, кыздарды сүйүнтө турган таттуулар, шириндиктер, конфеттерди даярдап койдук. Адал азыктар Кыргызстанда өндүрүлгөн Тофино конфеттерди алып келип бермекчибиз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө, ар бириңиздердин дасторконуңуздарда биздин демөөрчүбүздүн Тофино конфеттери болсун. Айымдарга таттууларды тапшырабыз. Ал эми бүгүнкү берүүбүздүн жеңүүчүлөрү жарым финалга өтүшүбүз менен деп барып бири-бири менен сыймыктанып, сүйүнүп, майлап коюуга биз дагы бир демөөрчүбүздүн белегин тапшыргыбыз келип турат. Соң көл рестораны, Соң көл чайханасы сиздерди күтөт. Кечки тамакка барып романтикалык атмосферада тамактаныңыздар. Соң көл Ресто чайханасынан биздин таймаштуу болгон Калбердинин үй-бүлөсүнө 2 адамдык барып кечки тамактанып келгенге ушундай сертификат тапшырып коелу. Кут болсун, куттуктайбыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жана албетте эле жыйынтыктоочу сөздүн эң маанилүүсү биздин оюбуз боюнча бул албетте эле сиздер. Биз көрүүчү үчүн аракеттенебиз, ошондуктан биз менен болуңуздар. Биз коштошпойбуз, болгону бир жумада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Бул түгөйлөр таймашы мына ушундай мыкты таймаштарды эмки жумада бирге көрмөкчүбүз. Көрүшкөнчө.